2 шакен азат болду, анан бутум атты. 39 жаштагы Асан Үсөнбаевдин санына ок тийип сөөгү талкаланган. Биз ал менен татаал операцияга кирер алдында сүйлөштүк. 6 күн мурда Ала Бука районунун Көк Серек айылында мал жайып жүргөндө өзбек чыгарачылары бутка атышкан. Өзбекстандын 2 солдаты чуркап алдыма келди. Качкан жокмун, өзүм чек арамда турам да. Келди, учурашып, асманга бир жолу атты, автомат. Аткандан кийин артындагы айтты, атып салар деп кыйкырды. Өздөрүнүн 800 метр нары границасы бар. Жол кылып сүрүп койгон. Ошол жака алып барып мени жаткызды жерге. Анан бирден аялым көрүп калган экен, артыман чуркап келди. Чуркап келгенде сени дагы атып салам азыр, кайтардыңар деп кайтарып берди. Негизи такталган жерибиз билбейсизби, ошол участок сиздер жашаган? Кыргызстан такталган жери. Такталган жер. Элдин үлүш жери да, бөлүнгөн жерлер. Асан менен жакындары жергиликтүү бийлик менен чек ара кызматы аны Өзбекстанга өтүп кетти деген маалымат таратканынан нааразы. Үйүндө отурган келинчеги балдары чуркап чыгышыптыр, когда ошол выстрел болгондо ал ушунчалык эме кыйкырыптыр да. Ал өзүнүн ошол жакта границаны бузуп эч качан өткөн эмес. Ал жерде канча жылдан бери жашап келген үчүн ал граница кайсы жерде экенин билет. А почему-то өзбектер айтып атышат, бул жер бизге өткөн деп. А биздин жергиликтүү бийликтер, жогорку бийликтеги кишилер бул жөнүндө маалымат беришпейт да. Эмненин негизинде аларга өтүп калды уже? Кайсы мезгилден? Эжеси Асанды Өзбекстандагы ооруканадан Ошко, андан Бишкекке алып келүү дагы көп кыйынчылыкка турганын, оор жаракаты менен узак жолдон өтүү саламаттыгына зыянын тийгизип, инисин бир топ алсыратып койгонун кошумчалады. Президентибиз Сооронбай Шариповичке кайрылып кетким келет. Ошол кооптуу территорияларда, мына приграничный зоналарда жашаган элдердин укугун, элдердин коопсуздугун көзөмөлгө алып берсеңиз. Наедине өз проблемасы менен ошол элдер калып калбаса. Маалымат каражаттары инцидент тууралуу кыргыз жараны Өзбекстандын чек арасына малдын артынан кирип кетти деп жазышкан. Чек ара кызматы Асан Үсөнбаев кайсы жерде атылганы тууралуу маалыматты тергөө жүрүп жатканына байланыштуу айта албай турганын билдирди. В расследовании принимают участие также органы государства, представители государства. Иликтөөгө мамлекеттик каттоо кызматы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сыяктуу башка мамлекеттик органдар да катышууда. Эки тараптын өз алдынча иликтөөлөрүнөн кийин биз өзбек кесиптештерибиз менен сүйлөшүү өткөрүүгө аракет кылып жатабыз. Анда чогуу иликтөө өткөрөлү дегени жатабыз. Узбекскими коллегами. Чек ара кызматы өзбек тарапты чогуу иликтөө жүргүзүүгө көндүргөнгө чейин көп жактайларды ачык айта албайт. Асан ок жеген чек ара аймагы такталган. Кыргызстан Өзбекстандын жалпы чек арасынын узундугу 1388 чакырымдан ашык. Тактала элеги дээрлик 218 чакырымга жакын, же 26 участок.